Толук айыл аймагында жайгашкан айылдык оорукана 1990-жылдан кийинки мезгилде катталган жер титирөөнүн кесепетинен мурдагы имарат жараксыз абалга келип, анын ордуна Фин түбүндөгү жаңы имараттын курулушу башталган. Бирок тилекке каршы курулуш иштери толук аяктабай туруп эле пайдаланууга берилген. Учурда оорукананын имараттары физикалык жактан эскирип, эксплуатациялык мөөнөтү өтүп, медициналык кызмат көрсөтүүгө олуттуу тоскоолдуктарды жаратууда. Жыгач үйдөн жасалган физский дом деп. Бирок шашылыш түрдө жармысы бүтүп, жармысы бүтпөй калып туруп, анан бизге берилген эле ошол убагында. Эми ушул жыл өткөн сайын жыгач үйлөр качып, ажырап кетип атат. Аварийный состоянияга жетип калып атат. Фундаменттер ылдый чөктү. Мисалы мен дайым мынаны көрсөттүм. Өзү мына жерден болчу, ошондо 10-15 сантиметр ылдый жакты карай чөгүп баратат ооруканачы. Ошондуктан 2017 жылы райондук акимияттын коллегиясында жаңы оорукана куруу боюнча келечек планга киргизилди эле. 17 жылы, быйыл 8-9 жыл болуп калды. Бирок ошондон бери ар кандай себептер менен болбой курулбай жатат. Аталган оорукананын начардыгы жана шарттардын талапка жооп бербеши медицина кызматкерлеринин ишине жана бейтаптардын дарылануусуна түздөн-түз таасир этүүдө. Бүгүнкү күндө бул жайда 1 дарыгер, 9 медайым жана 6 техникалык кызматкер иш алып барып, жалпы 20 адам эмгектенет. Бул жанагы өрт коопсуздугуна аябай кооптуу болуп атат да. Ошондуктан жаңы оорукананы куруп бере жактарын сиздерден өтүнөт элек. Ушу атайын өтүнүш менен кайрылып атам да ушуну. Азыркы тапта оорукананын имаратын капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүү же болбосо жаңы имарат куруу көйгөй жаратууда. Бир гана оорукана эмес, мындан тышкарыда бир топ маселелер бар. Алсак жолдорду оңдоо, билим берүү тармагын өнүктүрүү жана жаңы бала бакча куруу зарылдыгы бар. Негизи толук эли больницага өтө муктаж. Мына ушул боронду убакта ак кар көк муста ала шарбат убак эриген баткактарда жолдо калып, машинеде жолдо төрөп калгандар болду. 110 километр ушул айылдан сырткары жерде турабыз. Мына ошон үчүн берге жаңы больницага эл ушунчалык муктаж. Эми кичине заман болуп келатат, жакшы тейлөөлөр болуп келатат. Куда кааласа бизге дагы ушундай больница курулуп калса. Айыл аймакта калкка кызмат көрсөтүү үчүн негизги социалдык объектилер катары 1 айылдык оорукана, 1 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу жана 2 орто билим берүүчү мектеп иш алып барат. Толук айыл аймагы район борборунан 80 чакырымдан ашуун аралыкта тоолуу аймакта жайгашкан. Тагайбек Акматов, Мухаммедалы Ишназаров, Токтогул району.